Тарбиячылык кесипти ыйык көрүп, кесиптердин ичинен бийик көрүп, өмүрүмдү бул ишке арнап келем, наристеге бүт дилим мээрим төгүп. Тарбиячы бул ким? Тарбиячы бул экинчи бир ата-эне, бүт эмгекти белиңдейт ал берерде. Мен ушуну өйдө коюп айтмакмын, кайсыл кесип улуу десе эгерде. Тарбиячы жарык берген күн, тарбиячы жашоо берген эне, тарбиячы билим жолундагы кеме. Эмне үчүн мен тарбиячы болдум? Кичинекей баланын жылмаюусу, ак ниет суроосу, дүйнөгө болгон кызыгуусу, мына ушул нерселер мен үчүн аябай кымбат. Менин педагогикалык кредом: ар бир бала бул аалам, аны түшүнүп, сүйүп, колдоп, жылдыздай жаркыроого мүмкүнчүлүк берүү менин парзым. Бул кесип жөн гана жумуш эмес, бул менин жүрөгүмө жакын, жан дүйнөмдү байыткан, балдардын дүйнөсүнө болгон чексиз сүйүүмдү чагылдырган жашоомдун мааниси. Эмгек жолумду номер 3-келечек мектепке чейинки билим берүү уюмунан баштадым. Дал ушул эмгек жолумда педагог бир гана балдарга сабак берип эле тим болбостон эң мыкты куруучу болуш керек экенин да түшүндүм. Анткени куруучулар куруп жаткан нерсесин бир күндүк кылып курбайт да. Бул сөз менен мен эмнени айтмакчымын? Демек, кең келечектин куруучусу илимдүү, билимдүү адистер экенин баса белгилөө керек. Мына менин мугалим болуудагы эң чоң максаттарымдын бири дал ушул. Бакчада өткөн ар бир сабактарыма изденип, чыгармачылык менен даярданып барып өткөнгө аракет кылам. Ар бир бала уникалдуу. Балдардын жеке өзгөчөлүктөрүнө жараша мамиле кылып, алардын өз алдынча болууга, күн сайын өнүгүүгө шыктандырам. Сабакта жаңы технологияларды, интерактивдүү усулдарды колдонуу менен балдардын сабакка болгон кызыгууларын арттыруу жана алардын логикалык ой жүгүртүүлөрүн өнүктүрүү аркылуу жаңы билимге ээ кылууга болгон аракетимди жумшап келем. Менин ишмердүүлүгүмдүн негизги багыттары бул тарбия менен билимди айкалыштыруу, оюн аркылуу үйрөтүү, табият менен таттуу мамиледе болуу, руханий жана улуттук баалуулуктарды жеткирүү. Чыңгыз Айтматовдун 95 жылдыгына карата балдар менен биргеликте биринчи мугалим чыгармасын сахналаштырдык. Арбаң сени, иширгел болсун. Жакшысын алып келгиле. Биз алтына мектепке алып кеткени келдик. Кана эсе бүгүн окуу башталат. Алтына канча жашта? Алтына канча жаштасың? Жаш башына эмне кыласың? Буга окшогон жетимизди окутпаймын. Бул эмне дегениңиз? Жетимизди окутпаган закон бар беле? Закон менен иши жок. Байкап силер ушул сөзүңүз үчүн жооп берип калбаңыз. Эмне бойду көппүн? Алтынайды мектепке алып кеткен окутканы келишипти. Sen kaçamdan be başka bir yerman bulup kalsın. Köp söylesin de koy. Ay taştan bektim bazı. Okutasın mı, şoktasın mı, özün bir. Bunu mektepte taldan da cönet koyuyor. Sokunu kimden çatırken? Köp söylesin de koy. Altına mektepke baş gerek, bilim baş gerek. Тарбиялап балдарды төмөн кылбай бөтөндөн, кубанса кошо кубанып, ооруса кошо жөтөлгөн. Балдар менен бар байлыгым мол бактым, балдар менен өткөн өмүр гүл өмүр. Саламатсызбы эжей деген сөз үчүн мен бакчадан кетким келбейт бир өмүр. Эмгегимдин натыйжасында бир нече ардак грамоталар жана сыйлыктар менен сыйландым. Жыйынтыктоо, мен үчүн бала тарбиясы бул келечекке болгон инвестиция. Ар бир баланын кубанычы, жетишкендиги мен үчүн эң чоң ийгилик. Кесибимди сүйүп, ар дайым өнүгүүгө умтулам.